Саламатсыздарбы, урматтуу футболчулар, урматтуу футбол күйөрмандары. Кайрадан салт болуп калган ушу Мурас турниринде сиздер менен жолугушуп жатканыма өтө кубанычтамын. Былтыр эсиңиздерде болсо керек, биз кыргыз футболунун 100 жылдыгын белгиленгенбиз. Ошол күнү ушул турнирди жылына 2 жолу улантып туралы деп суранычтар болгон. Ошондон бери улантып келатабыз. Мына ошол биринчи турнирде 6 команда катышкан. Андан жазындагы турнирде болсо 12 команда катышыптыр. Бүгүн 16 команда келиптир. Бул деген сөз ушуган кызыгуу күчөп, мындан ары ушул турнир салтка айланып, түбөлүк уланып кетет деген үмүттөбүз. Биз бул турнир менен эмнени көздөйбүз? Биз бул турнир менен биз ушул саясат менен жаштарыбызды, жаш эле эмес, бүтүндөй өлкөдөгү жашкары дебей, элдерибизди ушу спортко үндөп, баягы спорт ден соолуктун булагы дейт. Дени сак эл болсо, дени сак өлкө деп коет. Ошондуктан бери ушундай пропаганда кылыш үчүн ушул турнирди уюштуруп атабыз. Кудай буюрса, бул турнирибиз улана берет. Анан эми спортчуларга, футболчуларга кааларым, футболдо негизи эле спортто күчтүүлөр жеңет. Ошондуктан спортто баягы жеңишти сатып ала албайсың. Ошондуктан күчтүүлөр жеңсин демекмин. Уважаемые футболисты, как вы знаете, в футболе победу не купишь. Всегда побеждает сильнейший. Поэтому я всем желаю удачи. Пусть победит сильнейший.